Бүгүн 21 август 2021 жыл. Жайыл Баатырдын музейине, үйүнө Жайыл райондук маданият бөлүмүнүн башчысы жана ошондой эле Жайыл Баатырдын Үсөн урпагынын кызы Сакен Айдаровна келип отурат, таазим этип. Сакен Айдаровна жылда келип дасторкон жайып, бул жакка дайыма таазим этип келип турат. Бүгүн убакыт бөлүп келген экен. Азыр эми Сакен Айдаровнага сөз берип коелук. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Кутман күн. Бүгүнкү күн дагы ушул бир жылда 365 күн болсо, анын ар бири өзүнүн насиби менен чачат экен. Бүгүн ойлонбогон жерден ушул Жайыл атабыздын арбагы козголуп кеттиби? Ушул бүгүн планымда жок эле. Ошо Жайыл атабыздын музейине, үйүнө келип калып, анан кичине болсо дагы даамдарды, андан улук эч нерсе жок деп ала келип, Куран окутуп атам. Себеби бир жайчылуу убакыттарда келгенде башкача кылып, жайылган дасторконун үстүндө кенен бир кептешип, бир ошо районубуздагы көйгөйлүү маселелер болобу, маданият жаатында болобу, кичине баарлашып ушул жерге анан атабызга сыйынып, арбагына Куран окутуп кетчилик. Ушул музейди топтогондо, биринчи топтогон жылдары эле маркум өтүп кетти. Абдыжапар Абдыкеримов деген аким эле. Анан ошо биринчи эстелигин салганда ушул жерге музей курабыз деп, ошол кишинин инициативасы менен ушул жерде музей жасаганбыз. 3 художник иштеген. Ал художниктердин дагы бирөө маркум Тимур деген жигит эле, ал дагы өтүп кетти. Аны да өзүм жерлегенине бардыгына катышып, зинатында болдум. Ошол ошол жаш кезимкен өзүмдүн кызым Айзада сотрудниктеримен дагы бар эле. Анан ушул жерде кошуна турган бир Каншай деген айым бар эле. Аны чакырып алып да кезегинде эмдеди, светти буларында жакшы кое элек кес болчу. Анан ал кишиниге ошо Тузнас буйругу ушул жерде көп жыл ошо көзөмөлдөөчү болуп коюп койдук да. Себеби бул коомдук бузулууна байланыштуу бизге штаттык бирлик берилген жок. Дагы эле коомдук